Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова 32, навигатордан друзья десеңер чыгат. Бул жерде чай бекер экен. Байланышам, сурайм, тактайм, адресин билем дегендер үчүн бул Нурия эжекебиздин телефон номери. Ушул номерге байланышып, кайсыл жерде адрес алып, анан заказ да аласыздарбы, доставка? Алабыз, заказды алабыз. Үйгө жеткиресиздерби? Нурияның келіншегімдің туылған күні подарок кылып ушуну ачып бердим. Кыргызстанда Дасмия деген кафени барыңарыздар эле билсеңер керек, ошол жакта да иштеп жүргөн. Бишкекте. Шеф-повар мырзабы? Мен келгенден бери ушул жерден байкап атам да, машалла, мынакей жаровня тамактар кадимкидей, ысык. Бөлөк жердеги кафелерге караганда бул жерде кыргызча кылып эле салынат. Кыргызча порстор көп. Кыргызстандын жаңабы же башка жактын жаңабы? Кыргызстандыкы. Стол үстүнө коюп койсуз го. Мына Ашлямфу ушуну жакындатып коеюн да. Камера тартып аткан агабыз Ашлямфу заказ берди. Уланбай экебиз пилмен, мен кадимки лагман, уйгур лагман мынакей. Кимде ким ушундай иш-чаралар, ишканалар жана башкалар элге пайдасы тийип аткан халал бир ишмердүүлүгүңүздөр болсо, биздин Ак ниет аманат коомдук фондун колдогон болсо, биз акысыз барып эле коомчулук менен бөлүшүп бергенге биз дайым даярбыз, кызматтабыз. Жарым сааттан бери ушул жерден тамактанган, жер издеп жүрүп анан келип калдык. Өзү Москвадан келди. Тамактары жакшы экен, аябай жөнкен. Ушул видеону максимально таратыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кадимки Toyota Land Cruiser, сиздерге белгилүү болгон Kia Optima. Машиналар айда жыластар, сатылбайт. Урматтуу мекендештер, эмне үчүн мен бул нерсе менен баштап атам? Азыр ар бир видеонун башында, болбосо ортосунда, кыскасы кайсыл жерде болбосун, автоунаа аркылуу тартылган видеолорду канчалык адамдар көп көргөн. Эмне үчүн биз сиздерге жакшы нерсени алдыга жылдырып бөлүшсөк, жакшы көрүүчүлөр аз жана колдоочулар да аз. Мен бүгүн бир сиздерге керемет Санкт-Петербург шаарындагы бир керемет тамактануучу жайды сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, сиздерге бүгүн чакан болгон. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Шүгүр. Ден соолук жакшыбы? Такырынан жүрөбүз. Чакан болгон бир чайхана, столовойду көргөзгүм келип турат. Бул уланбай экенин сиздер таанып калдыңыздар, билесиздер. Санкт-Петербургтан сырткары деле бир туугандарыбыз билип калды. Биздин алгач Зулфия эжебизди бул жака алып келгенден тарта таанып билип калышты. Бул агабыз бул келишибизге ушул Медер менен Зулфия ар жерге барып тамактанбастан биздин чайханадан келип тамактанып турсун. Биз ушул даам менен ушуларды бир эме кылып туралы деп чайхана ачып койгон турбайсызбы? Ачтык буюрса. Канча болду ачканыңызга? 4 ай болуп калды го. Келбейсизби мындайраак? Бул кайсыл көчө? Биринчи адресин тактап албайлыбы? Кайсыл көчө, кайсыл шаар? Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова 32, навигатордан друзья десеңер чыгат. Ушул жерге эле так эле келет. Так эле ушул жерге друзья деп келет. Мен келгенден бери ушул жерден завтрагын деле, обедин деле, ужин деле ушул жерге алып келип берип атасыздар да. Анан дайым келгенде көптөгөн биздин мекендештерибиз ушу чакан чайханаңызда мындай толтура келип атышат да. Чындап эле өзү бир гана биздин мекендештер келеби же көптөр келеби? Көп нациялар келет, орустар келет, тажиктер келет. Ушул орустарды жүрүңүз. Кантип көндүрүп алдыңыз бул чайханага? Ушул боюнча бир азыр бөлүшөбүз. Урматтуу достор, мына ушул жерден киресиздер. Өзү мен сиздерге жогоруда айттым. Чакан эле болгон ушундай бир чайхана. Биздин кыргызстандыктар, мекендештер ушул жерден тамактанышат. Өзү канча киши батат? 26 киши батат го дейм. 30 киши, э? 30 киши. Кече 30 киши деп аттыңыз эле. 30 киши батат. Анан кээ бир учурда толуп адам батыра албай калган учуруңуз да болобу? Болот, обед убактарда болот. Андай көп болуп турат. Анан кандай кыласыз? Сыртта кезек күтүп калышабы? Кезек күтүп калышат. Столдорду карап, ким бошоп атат, бошобой атат. Менюңуз барбы? Менюга жараша кетпейлиби? Так. Кафенин аты Друзьябы? Друзья. Анакей, урматтуу достор, бул менюда эмне тамактар бар экенин мен сиздерге бардыгын белгилеп кетейин. Первый блюдо дейт, пельмен, шорпо, ашлямфу, казахский суп дейт.
Ашлян Фу барбы бул жерде? Ашлян фу бар. Бул ким жасайт? Поварыбыз бар. Ашлян Фуну бир көлдөн эле көрчү элек го. Көлдүк Бишкектин бизде. деле кээ бир кафелеринен көрчүк. Көлдүн ушундай бир национальный тамагын Санкт-Петербург алып келип койдур, урматтуу туугандар, мекендаштар. Жада калса, бул жердеги орустарды дагы көндүрүп койсуз го. Орустар да көндүрдүк буюрса. Ашлян Фуга келип. Анан бул казакский суп дейт, кандай тамак болуп калат? Казакский суп бул жуп коем кыргызча айтканда. Төрт бурчтук болуп эти менен. Урматтуу достор, мен бааларын кошо айтып кете берейин. Экинчи тамакка болсо швея дейт, баранина экен, а? Шея баранина. Манты, плов, лагман, уйгурский босолагман, бризол, курдак с бараниной, мясо с фри, жаровня, беш бармак дагы барбы? Беш бармак да бар. Жылкынын этинен Кадимкидей. чучугун өзүм жасайм уш жерден. Өзүңүз. Этти кайсыл жактан алдырасыз? Этти биякта тааныш балдар бар. Машалла. Халал. Халал. Бул тамактар- тамактарыбыз халал. Машалла. Ганфан Оромо дейт. Хашан, самса, пирожки. Кыскасы бардыгы бар экен, но биринчи тамактар пельмен, шорпо 220 сомдон экен, ашлян фу 180 сом эле экен го. Бул Кыргызстандан деле арзан го. Ашлян фу өзү арзан тамакта. Көлдө канча ушул? Көлдө 100 сом болсо керек. 100 сомго берет дейсизби? Берет. Да? Пирожкиси менен. Второе блюдо шея баранина 600 сом экен, а манты 280 сом экен. Порциясы бул? Порциясы Канча штук болуп калат? 5 штук порциясы. Плов, кандай плов болуп калат? 270 сом экен плов. Бир порция плов. Кандай өзгенский, ташкентский или как кандай күрүч менен жасалат? Күрүч основной өзгөнсүк алып келебиз. Өзгөн, Основной өзгөнсүк. машалла. Кыргызстандан келет күрүчтүн баары. Лагман уйгурский кадимкидей эле Кыргызстандагыдай, Кыргызстандагыдай. көрүп ичип атабыз. Эми баарын айтып убакыт өткөрбөйүн, урматтуу достор, мына ушул тамактардын баардыгы бар экен. Биздин Кыргызстаныбыздын желеги туус илинип турат. Ушундай болгон чакан деле кафе. Анан эң өзгөчөлүгү, кафенин өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү деле жок. Өзгөчөлүгү, урматтуу достор, уланбай сөзгө бир аз эме болот. Могул жерде чай бекер экен. Кыскасы бир эле чайнек эмес, каалагандай алып, каалагандай ичип, тамагын эле төлөйт экен, нанын төлөйт экен, болду, калган чай бекер экен. Чай азыр бир чайнек чай ичейин десең деле жок дегенде 50 рубль болсо керек, а? Дегенде 50 рубль башка кафелерде. Ошондойбу? Бизде основной таксист балдар келип ичет. Таксист балдар өздөрү арендада жүрүштү. Анан центрге келишет обед убагында. Анан ошо чайга дагы үстүнө отуруп албайлы деп чайды бекер кылып койдук. Анан порцияларында байкап атам, 0,7 полный деген нерсе жок Жок, экен. полный, Баандай полный. чоң порция кылып берип атасыз. Биз мен деле, Зулфия эже деле тамактарыңызды жей албай калып атабыз да, толукчу. Аябай бир мындай. Нурия эжемдин талабы болсо керек бул, же сиздикиби? Нурияны. Ба порцияга үнөмдөп, экономдобостончу. Анан кадимки нандар дагы бул жерде мышаткан. Нурия эже келбейсизби? Нурия эже дагы поварларга кошулуп, мына самсы пирожкилер каяктан даяр болот? Бул жактанбы? Өзгөчөлүгү мына кадимки Кыргызстандын ысык наныбы, мына ушундай нан, машалла, курдак мына келе атат. Курсак ачканда. Ай. Так, бул жерде кадимкидей онлайн, анан ушул телефон менен деле келсе болобу? Жакыныраак кылып койсоңуз да. Байланышам, сурайм, тактайм, адресин билем дегендер үчүн бул Нурия эжекебиздин телефон номери. Ушул номерге байланышып, кайсыл жерде адрес алып, анан заказ да аласыздарбы, доставка? Алабыз, заказды алабыз. Үйгө жеткиресиздерби? Доставканы өздөрү төлөшөт. Бир жерден салып ийебиз. Өздөрү тосуп алып, таксинин акчасын доставканыкын өздөрү төлөп алышат. Доставкасын төлөп аласыз. Бирок жөнөтө аласыздар, а? Жөнөтөбүз. Эң сон. Негизи бул кандай идея менен ачылып калды бул чайхана, кафе? Кыргызстанда жүргөнбүз, биз өзү эс алып жайында. Анан бияктагы иним ушуну предлагать этип калды, менден кийинки иним. Ушу кафе сатылып атыптыр, алып иштетпейсиңерби деп. Алып бир айдын ичинде ремонт кылдык. Өзүңүз ремонт кылдыңызбы? Ремонт кылдык, полный ремонт кылып. Нуриянын келинчегимдин туулган күнү падарак кылып ушуну ачып бердим. Келинчегиңизге ачып бердиңиз. Келинчегиме. Бизнес, ишканалуу. Анан поварлар кайсыл жактан, кимдер дегендей? Поварларыбыз өзүбүздүн эле инилерибиз. Менден улуу, эң улуу эжемдин кайниси. Буга чейин башка кафелерде иштеп жүрүшкөнбү? Буга чейин ушу кафеде иштеди.
Мен ага чейин Токио Ситиде иштечи. Анда тажрыйба жакшы эле экен да. Кыргызстанда Дасмия деген кафени барыңарыздар эле билсеңер керек, ошол жакта да иштеп жүргөм. Бишкекте. Бишкекте. Шеф-повар мырзабы. Бүт тамактар бул жерден даяр болот. Бул жерден даяр болот. Урматтуу достор, жакыныраак кылып койсоңуз, мына азыр жакыныраак алып келсеңиз да тамактар мына ушул поварлар жасап атат. Бул бир эле бөлмө эмес, бунун нар жагында да бөлмөсү бар экен. 5 бармак жана башка тамактардын баардыгын жасап атышат. Болгондо дагы мырза менен бул жак эжеке семейный экен, үй бүлөлүк экен, Семья. Эң сонун экен. Мына ушул жерден сиздерге даамдуу, керемет тамактарды бышырып беришет экен. Урматтуу достор, мен негизи мындай жарнамаларды, рекламаларды эч качан чыгарган эмесмин, билесиздер. Чыгарып келчүмүн. Фондду колдоп келген, биздин көңүлгө туура келген, адал, халал ушундай бир ишкерлердин ишмердүүлүгүн элге бөлүшүп келгем. Мына бүгүн дагы мен Улан Байкенин ушундай бир чайханасын бөлүшүп турам. Bundan кийин дагы менин дагы бир ишканаларым бар эле, ушундай бир жарнама кылып бербейсиңерби, минтип бербейсиңерби дегендерге сунуш. Кимде ким биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондун колдогон болсо, биз акысыз барып эле коомчулук менен бөлүшүп бергенге биз дайым даярбыз, кызматтабыз. Эч кандай жарнамаларга акы алынбайт. Ошон үчүн ким фондду колдоп аткан болсо, мейли машина сатасызбы, мейли мал сатасызбы, бирок ичимдиктен сырткары, халал, адал болгон ушундай ишмердүүлүгүңүздөрдү биз дайым эл менен бөлүшүп бергенге даярбыз жана кызматтабыз. Улан Байкебиз да биздин фонддо 3 жылдан бери, 2 жылдан бери кызматта жүрөт. Тосуп алып, үйүнө чейин жайгаштырып, Нурия эжеге, биздин Зулфия эжебизге кызмат кылып ушундай маселелер болуп атат. Мына Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун, ушунча кызматына бир бөлүшкүм келди. Улан Байке суранган деле жок. Ушул чайхананы иштетип атканын көрдүм дагы. Кел Улан Байке бир биздин кичине салымыбыз болуп калсын, эл менен бөлүшүп коелу. Биздин кыргызстандыктар келип ушул жерге тамактанып калар деп, Улан Байке. Анан эртең могул жерге мекендештер жана башкалар, кардарлар көбөйүп батпай кеткен болсо кандай кыласыз эми? Арендага чоңойтосузбу, кандай кыласыз? Эми ошо убакыт келе берсе көргөзөт. Буйруса. Биз негизи планда да бар, чоңураак кылалы деген. Чоңойтолу деген. Нурия эже буга чейин, Нурия эже келсеңиз, буга чейин негизинен мындай кафе иштетип көргөнсүзбү? Биринчи жолу. Кандай экен анан кафе иштетип? Болот, иштесе болот. Анан чайларды бекер кылып атабыз, тамактарды баягындай үнөмдөбөстөн чоң порция кылып атабыз. Жана башкаларда карап отурсам бизге окшогон көп конокторго акысыз эле тамагыңыздарды берип атасыздар. Негизи мындай аренда бар, тигилердин айлыгы бар, башка бар. Анан жөн эле кафе иштеткениңиздерге сүйүнүп коюп эле отурасыздарбы, кандай? Жок, баары жакшы. Жакшы элеби, болобу бирок? Болот. Силерге окшогондорго, конечно, көңүл менен кылсак баары боло берет да. Пейилди энен кылса баары болот. Туура айтасыз. Алла ыраазы болсун. Өзүңүз көзөмөлдөйсүз, карашасыз. Дайыма сиз бул жердесиз. Ооба, эртеден кечке чейин бул жерде. Эң көбүнчөсү өзүбүздүн мекендештер келет. Ооба. Өзүбүздүн жердештер, мекендештер көбүнчө эле бүт. Эң сонун. Мына ушундай достор, мекендештер, мына бул жакта азыр бир туугандарыбыз тамактанып атышат. Агаларыбыз, мен тиги отурган аганы күндө келсем ушул жерде бир маал, эки маал ушул жерде да. Мен бир кыскача сүйлөп сизден сөз алсам болобу? Салам алейкум. Атыңыз ким эле? Кечиресиз, тамагыңыз таттуу болсун. Ким эле атыңыз? Мен атым Нурлан. Нурлан Байке. Мен келгенден бери ушул жерден байкап атам да, машалла, мынакей жаровня тамактар кадимкидей, ысык. Нурлан Байке, Ассаламу алейкум. Азыр эми бул жердин тамактардын артыкчылыгы бөлөк жердеги кафелерге караганда бул жерде кыргызча кылып эле салынат. Кыргызча порстору көп. Анын чайы бекер. Биз ушул жерде иштейбиз. Күндө келип бир мал бир жерден тамактанбасак курсак тойбойт. Ушул жерде тамактанып, ушул жерден неме алабыз. кыргыздын колунан тамактанбасак болбойт деңиз, Сөзсүз. Кыргыз. Сиз канча жылдан бери бул жакта иштейсиз? Мен бул жерде иштегениме бул немемен бир 10 жылдан бери. Эмне жумуш иштейсиз? Жумуш дворник эле. Эми стабильный иш. Кандай кыйын эмеспи? Эми эптеп атабыз эми тириликте. Каяктан болосуз, Кыргызстандан? Кайсы жерден болосуз? Араван районунан болот. Оштон Оштон Аравандан болот. Бала чака каякта? Бала чака Кыргызстанда бул жерде чоң уулум бар, келиним бар, неберелерим бар. Ошолар менен ушул жерде. Кыргызстандыктарга көрүп аткандарга бир салам айтыңыз, Питердекилерге салам айтыңыз, салам жолдоп кетиңиз. Кыргызстанга жолдогон саламыбыз Кыргызстан дайыма ошондой тынч болсун.
элдер ынтымакта болсун. Дайыма ушу көргөн жерде жүзүбүз жарык, сиздин биздин үстүндө ойноп күлүп жүрө берели. Бардыгынан ушу кыргызстандыктарга Санкт-Петербургтан салам. Рахмат. Тамаңыздар татты болсун, кечиресиздер. Урматтуу туугандар, мекендештер, ол дагы бир нерсени мен мындай байкап атам. Пилмен келип калды. Улан байке? Бул Кыргызстандын жаңагыбы же башка жактын жаңагыбы? Кыргызстандыкы. Стол үстүнө коюп коюпсуз го. Келген адам бир кыргыз жыттанган тамактанып кетсин, тамак эле ичип кетпестен ушундай бир сухофруктар менен да эме алып кетсин депсиз да. Витаминдерден. Кече күнү бир келсем, сары майларды ба, карын майларды коюп коюпсуз. Же биз келгенде эле коюп атасыз, негизи ушундай туруп калабы? Негизи туруп калат, постоянно эле. Машалла. Бул Жалал-Абадтыкы, каяктыкы? Жалал-Абадтыкы. Жалал-Абадтын жаңы экен да. Эң son. Мына ушундай достор, мекендештер. Адрести дагы бир жолу кайталап кетсеңиз. Константина Заслонова 32-34. Санкт-Петербург центр болуп калабы. Звенигородский бияк жагынан обводной канал. Мына ушул метрого жакын элеби? Метрого жакын. Эгерде машина менен келишкен болсо кандай болот парковкалары? Парковка бесплатный. Бир эки жерде бар бесплатный. Если бизге кирсе, артын ачып беребиз. Артында бар, а? Артында парковка. Машина койгону кыскасы жай бар, а? Бар. Мына ушундай достор, ушул жерге келиңиздер. Салат, барат, пирожки, хашан, кыскасы бардык нерселер бар экен. Биздин тамактарыбыз дагы даяр болуп калды. Мына ашлянф ушуну жакындатып коеюн да. Камера тартып аткан агабыз ашлянф заказ берди. Уланбай экөөбүз пилмен, мен кадимки лагман, уйгур лагман мынакей. Азыр буйруса тамактанабыз. Мынасы Кыргызстандагыдай эле тамак, достор. Салам алейкум. Кандайсыздар агалар, тамагыңыздар таттуу болсун. Тынчсыздарбы? Санкт-Петербургда жүрөсүздөр. Бу чайханага качантан бери келип тамактанасыздар, же канчанчы жолу келип атасыздар? Бүгүн биринчи жолу келип атабыз. Жарым сааттан бери ушул жерден тамактанган, жер издеп жүрүп анан келип калдык. Өзү Москвадан келдик. Тамактары жакшы экен, аябай ширинкен. Тамагы кандай экен? Бу Кыргызстандын эле даамы барбы? Жакшы экен, аябай жакшы. Молодец. Эң son. Тамагыңыздар таттуу болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Жалпы Питердеги мекендештер, буга жарнама тартпаганга баягы тез кабардагы ата кулдосубуз айтмакчы, пай-пайлай албай атабыз. Албетте туура түшүнөсүздөр, мындай нерседен алыс элек. Биз жалаң ушундай жакшылыктарда, кайрымдуулук иштерде бирөөнүн бир муктаждыгына себепкер болуп келген болсок, мындай жарнамага бир аз тил тартылып калат экен. Бирок жогоруда айтып өттүм, кимде ким ушундай иш-чаралар, ишканалар жана башкалар элге пайдасы тийип аткан халал бир ишмердүүлүгүңүздөр болсо, эл менен бөлүшкөнгө биз дайым кызматтабыз. Эгерде фондду колдоп келген инсан болгон болсо, байланыша бериңиздер. Буюрса мындан кийин дагы биз Ак ниет аманат фондунун экинчи YouTube каналын ачып, ушул жарнама каналын ачып койсок деп атабыз. Буга кандай ой пикирдесиз? Ой пикир комментарий жазып кетиңиздер. Ушул видеону максимально таратыңыздар. Кичинекей болгон ушундай бир агабыздын ишканасына бир поддержка кылып, баарыбыз лайк басып, видеону максимально таркаталы жана каналга сөзсүз катталалы. Комментарий жазып кетиңиздер. Кафенин кандай жеринде плюсу бар, кандай жеринде минусу бар жазып кетсеңиздер, Улан агабыз өзү жакшына эске алып, балким сиздердин ошол айткан насаатыңыздарды эске алып берип, кийин сиздер дагы мындан да чоңураак башкачараак да кылып коёттур. Жана биздин ушул экинчи жарнама боло турган каналыбызга дагы ой пикир калтырып кетиңиздер. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Улан байке, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Кафеңиз өркүндөй берсин. Бизде Кыргызстанда айтат, көптөгөн акылы жеткендер чайхана же кафе ачат экен да. Анткени адамдын баардык бул жерден курсагын дампайт тойгузуп туруп, батаны берип туруп кетет экен да. Ошол батанын баардыгы сизге кабыл болот экен. Азыр көпчүлүк жерде үйдөн тамак жасап жебей калышты. Мисалы да. Көп андайлар. Мына ушундай кызматыңызды жасай бериңиз. Алла разы болсун. Эл журтубузга кызмат кыла бериңиз. Кийинки келерибизге чакан кафеңиз ресторанга чейин айлансын буйруса. Тынч болуңуздар, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Туугандар, аманчылыктар, көрүшкөнчө.